2020-жылкы каргашалуу ковид тумоосунан кийин ошол ооруп айыккандан кийин дарыгерлердин кеңеши менен анан тоого чыгып баягы өпкөдөн 18% жараксыз деп КТга тартканда анан ошондо ал арчага барып ошо суу бойлоп басып баштадым. Анан ошол учурда анан баягы тоодон түшүп келе жаткан альпинисттерди көрүп ошол машина койчу жайда алардын жанына барып кызыгып каяктан келатасыңар деп сурап калып, анан алар менен таанышып калып ошо тоону ошо 2020-жылкы ковидтен кийин ооруп айыккандан кийин жаңыдан кайра көрдүм десем болот. Сүйүү десем болот. Хоббиден да мен үчүн чоң нерсе сүйүү тоого болгон. 2023-жылдын ошол 10-апрелинде мен Эверест чокусун чыгуу үчүн ошо Бишкектен 10-апрелде учуп кеттим. Дубай аркылуу анан Катмандуга келип, Катмандуда 1-2 күн Катманду шаарында болуп, анан ошол дүйнөнүн эң баягы атактуу, дүйнөнүн эң коркунучтуу деген аэропорту бар, Лукла деп. 520 метр жана учуп конуу тилкеси. Ошол Луклага чейин азыр эми заманбап компаниялар жана кызмат көрсөткөн, алар эме вертолет менен учуп калган. Мындай жанагы учуп конуу тилкенин кыскалыгы көп деле коркунуч жаратпайт, тик учак менен барган үчүн. Анан ошо тик учак менен барып 14-апрелде ошол Лукладан 2300 метр беле же эсимде жок, 2600 метрби, ошол эме сандарды бир аз эстей албай калып турмун. Ошол жерден анан трек башталат, Эвересттин негизги жатагы, базовый лагерь деп, бейс кемпти көздөп. Ошол 80 километр Лукладан Эверестке чейин. Лукладан биринчи күнү жанагы жүрүш башталганда эле биринчи түнү менен мен уктап аткан жеримде мындай титиреп калчылдап ойгондум, себеби температурам дене тап көтөрүлүп кетиптир. Баягы бул жакта ооруган оору жакшы айыкпай калган үчүн мен ал жерге барып жанагы шартта суук дем ал жерде Капчыгайда. Ошол жерден башталды, мен ооруп кете бердим. Колумда болгон дарынын баарын ичип, парацетамол бар эле, жанагы тайлалхот, терафлю, аспирин баарын катары ичип кете бердим. Эми бул менин баягы Эверестке чыгуу ушунчалык эңсеп максат кыялданган нерсе болчу. Анан бир жакшы болуп кетем го деп кете бердим. Караңыздар, булардын аттары биздин аттардан да чаканыраак болот экен. Аябай чыйрак болушат экен. Тоодо ошон үчүн чакан болгондуктан, чыйрак болгондуктан караңыздар 5000 метрде жүрөт. Биздин аттар 5000 метрге чыга албаса керек деп ойлоп коем да мен. Балким илгерки таза кандуу кыргыз аттары чыгышы мүмкүн, азыркы аралашып кеткен чыгаарына ишенбейм.
Мисол Лабуче, This. Ядам Толоте, Лабуче, Концепту, Контека, Дисон Поколден, Ябенч, Коавди, Дисон Нупце, This is Nopce. and then behind one Lola. The behind one the Changze, that's the side. Kumbutse, Linden, Pumori, this runs a chopuk. Thank you. Thank you. I'm Kamirita Shepa. 8 күн дегенде ошол негизги жатак базовый лагерь деп коет. Ошол жерге жеттик. Ал өзүнчө эле чоң шаар. Сегиз күн дегенде базовый лагердин биринчи башталышына келип калдык. Биздики дагы бар. Бираз жүрүшүбүз керек. Мына баарыңыздар көрүп жүргөн альпинисттердин сүрөттөрүнөн атактуу таш. Анан миң деген көчкү баягы кар мөңгүнүн үстүндөгү жайланышкан чатыр шаарчада. Ошол жерге жеткенде акыркы күнү бизде аябай кар жаап тосуп алды. Анан кар жааганда баягы суу болуп уже негизги жатакка жеткенде мен түнү абдан катуу ооруп калдым. Анан 3 күн көгөрүп жаттым. Ал жерде ошол негизги жатактын ар бир компанияда бирден врач болот, дарыгер. Ал мени тез арада Катманду шаарына, Борбор шаарга барып ооруканага жатышымды талап кылды. Антпесең өзүм да сезип аттым, баягы оору жөтөл төмөндөп түшө баштады да. Пуржа церемониясы башталды. Булар ушинтип илгертен алган салты боюнча ламасы келип, өздөрүнүн молдосу. Анан тоодон биз үчүн уруксат сурайт экен. Ушундай церемониясы бар экен. Катышуудамын. Ар бир элдин үрп адатын, каада салтын сыйлоо керек. Саясат кылбаңыздар. Негизги жатакта бейскемпте 4 күн түнөгөндөн кийин ден соолук бир аз начарлады. Бул жолу аябай оор болуп атат. Ошон үчүн шаарга Катмандуга ден соолукту калыбына келтирүү үчүн вертолет тигучакты күтүп атам. Келип калды. Катмандуда 3-4 күн дарыланып, анан кайра буюрса келип жолумду, максатымды ишке ашыруу үчүн улантам. Анан айла жок, ошол немеге учуп кеткенге туура келди. Катмандуга келип 5 күн дарыланып, анан бир аз кайра жакшы сезип калганда кайра эле ошол жанагы жол менен учуп барып, анан баягы Эверестте чыгуу үчүн, 8000 тоого чыгуу үчүн ошондой акклиматизациядан өтүү, ротация деп коет. Акклиматизация кылыш үчүн кайсы бир белгилүү бийиктикке чыгып, мисалы базовый лагерь 5300-5400 да мындай көчкүн үстүндө жайланышкан да. Анан жогору чыгып 6000ге чыгып түшүш керек. Анан кайра кийинкисинде 7000ге чыгып түнөп кайра түшүш керек. Ушундай өзүнүн жоболору бар. Себеби баягы адамдын организми акклиматизациядан өтүш керек. Баарыңыздар билгендей, Жети чоку долбоорунун алкагында мен Эвересттин түбүндөгү баз негизги жатакта бейскемптемин. Ошо бүгүн жөн отурбай даярдануу алкагында 6115 метрдеги Лабуче чокусунда турам азыр. Бул кичинекей ийгилигимди кыргызстандык кыргыз элинин прогрессивдүү билимге умтулган жаштарына арнамакмын. Урматтуу жаштар, айрыкча чет өлкөдөгү
алдыңкы университеттерде окуп билим алып жаткан жаштар, садака болоюңдар. Алтындарым, билим алып кайсы бир убак ал жактан тажрыйба алгандан кийин Кыргызстаныбыз жалгыз. Кыргызстаныбызга кайтып келгиле, Кыргызстаныбызды көтөрөлү. Баарыбыз таштап кете берсек, Кыргызстан кимге калат? Өзүңөр билесиңер. Эгемен Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Эч качан эгемендигибизди жоготпойлу. Урматтуу, алтындай болгон, чыгаан, прогрессивдүү, билимге умтулган жаштар. Силерге арнайм. Лабуче 2023 1-май. Анан мен экинчи жолу дары ооруканадан барып жеткенден кийин кайра оорудум. Кайра эле ошол кайталанды. Анан уже баягы акча маселеси туруп калды. Катмандуга учуп барып келиш эле өзү $4000 тик учак менен. Анан мен андай мүмкүнчүлүк болбогон үчүн ошо жакыныраак дүйнө альпинизминин Борбору деп Шерпа элинин Борбору шаары бар, шаарча. Эми тоодо 4000 метрде жайгашкан Намча базар деген. Ошол жерде анан жана дарыгердин бөлмөсү деген бир эле бөлмөсү бар экен, ошого келдим. Жакшы, ошол жерде конок үйүндө абдан бир дүйнөдө баягы мындай алтын адамдар болот. Ошол Намча базарда мен жаткан конок үйдүн кожоюну менен кожойкеси ушундай алтын адамдар экен. Мен ооруп жатканымды көрүп, алар өздөрүнүн баягы элдик медицина деп коет го, ошол чөп чардан чай жасап берип, анан жана ингаляция жасап берип келинчеге. Анан врачка алып барышы ушинтип мени 5 күндө аябай сонун дарыланып, ошондо мен чындап айыкканымды сездим да. Ошентип кайра келип, уже менин баягы тайпам, мени менен чогуу чыга турган адамдар Эвересттин 7000 метрге чейинки 2 жолу акклиматизациядан өтүп кайра келип калышты да. Мен оору менен алектенип жүргөндө. Анан мен тоого чыгышым бир мен өзүм ичимде деле бир 70%-80% албай калдым деп мындай немем түшүп калган аябай. Анан баягы тоодо адамдар менен аябай жакшы тез эле дос болуп каласың да. Ал жакта мындай маска жок да, адамдар кандай болсо ошондой көрөсүң. Жасалма эч нерсе жок да. Жаманды жамандай көрөсүң, жакшыны жакшыдан. Ошол жерде бир таанышып, жакын болуп калган досторум келип мени далымдан таптап, мындай көңүл айтып башташкан. Эми кийинки жолу чыгасың да деп. Анан мен өзүмдү аябай жакшы сезген үчүн экинчи жолку дарылануудан кийин анан мен ошо уюштуруучу компаниянын жетекчисине айттым. Мага уруксат бер. Мен акклиматизациясы жок эле аракет кылып көрөйүн. Себеби убактым калган жок. Мен эгер акклиматизация кылсам, бул Эверест тоосу 10-12, 13 майда ачылат, 1-күн восхождение. Чокуга чыгууга 1-күн, ошо 12-13 майда да жылда. Эң көп дегенде 25-27 майда жабылат тоо. Себеби муссон деп неме келет. Тоодо эч ким чыкканга мүмкүнчүлүк болбогон, бир аба ырайы бузулат. Ошон үчүн убактым калган жок да. Себеби мен 8 майда экинчи жолу ооруканадан келдим. Эртең бүрсүгүнү 4 күндөн кийин тоо ачылат. Анан элдер уже чокуга чыгып баштайт да. Ага чейин апрелде 14-15 апрелде барып, ошодон 10 майга чейин жанагындай акклиматизациялык чыгууларды жасап даярданышат. Анан менде андай мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок компаниянын жетекчиси айтты, жок, мен уруксат бере албайм, сен тоого чык, акклиматизациядан өтпөгөнүңдү элдин баары билет. Кийин мен жооп бергим келбейт сен өлүп калсаң. Мен айттым, сен мага берген Шерпа бул профессионалдуу, өзүнүн ишин билген, тажрыйбалуу. Эгерде мен жаман сезип баратсам, бул айтат, кайт деп. Мен сага убада берем, ошол момент кайтам деп. Экөөбүз ошентип, анан ал уруксат бербей урушуп кеттик. Аны менен да достошуп калганбыз, мындай достук мамилебиз бар. Экөөбүз эки жака басып кеттик. Анан болбой калды, түңүлдүм деп анан түнү отурсам кайра боор оруду, анан кайра басып келди 11-де, түнкү 11-де. Мейли, мына эки Шерпаны мен жөнөтүп атам, сенин жүктөрүңдү жогору алып чыгат.
даярдан түнкү саат таңкы саат 4-тө чыгасың деп. Анан мен кийин түшүнүп атпайм, бул деген мени тоого уруксат бериш үчүн ал мага шарт түзүш керек экен да алдын ала. Мен аны мындай көңүл бурбап турмун. Менен талашып атканын бир жагы ошол деле болушу мүмкүн деп ойлоп калдым. Себеби ар бир адамдын чокуга чыгуусуна шарт түзүш керек. Жата турган жери, тамак ашы, жанагы дем ала турган кычкылтек ошолорду көтөрүш керек да. Анан ошодон да уланбай анан уруксат бербей аткан экен, бирок уруксат берди. Мен биринчи лагерге чыктым, абдан жакшы сездим. Анан эми негизи Кухумба деп атактуу Кухумба мөңгүсү. Бул эми тоодой мына бийик этаж, биздеги 12 этаждуу 12 кабаттуу үйлөрдөй болгон эле мөңгүнүн сыныктарынын арасында кетесиң да. Сенин көзүңчө тоодой болгон мөңгү жыгылат, алдын тазалап кетет талкалап. Анан бул абдан Эверест тоосунда эң коркунучтуу жер, эң кооптуу жер да. Анан ал жерден орточо эсеп менен 8-10 саат өтүшөт экен. Мен 6 саат 8 мүнөт дегенде биринчи лагерге чыктым. Анан бул абдан жакшы көрсөткүч деп мактап коет. Мен сүйүнүп дардайып сүйүнүп калдым. Анан ал жерде бир түнөп экинчи лагерге чыктык, жакшы сездим. Үчүнчү лагерге чыктык, жакшы сездим. Үчүнчү лагер 7000де. Ал жерде мага кислород колдон деп, кычкылтек колдон деп берди. Мен кечинде уктаганда кычкылтек менен жат депчи. Анан мен жарым саат кийип аябай мындай ыңгайсыздык сездим да чечип салдым. Жакшы, кислороду жок, кычкылтексиз уктадым. Эртең менен туруп анан Эвересттин эң акыркы жатагы ошо 8000 метрдеги 4-чү лагерге чыгып кеттик. Бирок ошого 4-чү лагерге жетпей мен дем кысылып, дем ала албай, аябай оорлошуп баштады. Кислород, кычкылтек жетпей атканын ошондо сездим да. Анан ошол жерден 7700бү, 7600 метрден мен ошо кычкылтек немени кийип колдонуп баштадым. Себеби андан ары мүмкүн болбой калды. Анан башымда ооруп баштады. Анан башы ооруган бул жаман белги деп коюш айтышат да. Өзү негизи баягы тоо оорусу деп коет, горная болезнь деп. Кычкылтек жетпегенде мээ шишип баштайт, же болбосо өпкө шишип, өпкөгө суу толуп баштайт да. Анан баш оорубаш керек. Анан ошон жакшы 4-чү лагерге чыктык. 15 май 2020. My brother, I'm dead. Give me. Outside look like this. Come on. Кыйынчылык абдан. Негизи ошол 7-8 миңге чыгып 3-4 саат эс алып, анан түнкү саат 11-де, 9-да анан чокуну көздөй жол тартышат. Себеби ал жерде 8000 канча эле метр калган, 800 канча эле метр калган да акыркы неме. Ал абдан оор да. Анан ошону эртең менен таңгамал таң атканда жетиш үчүн кечки саат 9-да, 8-де, 11-ге, эң кечи 11-де чыгышат да. Анан биз чыгалы десек, түнкү саат 12-де чыгып, жарым саат жол жүргөндө бизге рация менен чалды дагы бүгүн чокуда абдан катуу шамал болот, чыкпагыла кайткыла деди. Таңгамал түнкү саат 2-де штурмга чыгалы дедик эле, аба ырайы аябай катаалдашып кайра кайтканбыз. Кудай буйрса, бүгүн кечки саат 7-де көрүн тоонун чокусунан биз бар жоктун баарын көрөлү деген максатыбыз бар эле ушунча келгенден кийин. Бирок эртең менен погода бузулуп кетип атат, ошон үчүн бүгүн түнү болсо дагы барып чыгып Эвересттин чокусун изги тилек кылып келген тилегибизди аткаралы деп уландадык. Бул жакын жанымда турган менин бир туугандай
болуп калган иним. Манас сулуда да чогуу чыкканбыз. Бул жолу да чогуу кетип атабыз. Буюрса эртең Эвересттен кийин Нухотсого аракет кылабыз. Артыдагы Лакпа жардамчысы ошо палаткада бекинип алып отурабыз. Бирок погода, аба ырайы азыр оңолуп келет. Азыр мына карасаңыздар, бuyakta шорпо кайнап атат. Бул деген жанагы 8000 метрде дагы бир күн түнөө. Бул өтө оор нерсе, өтө абдан оор. Эми аны альпинисттер жакшы түшүнөт, билген кишилер. Анан биз калганга туура келди. Эртеси анан түнөдүк, анан кайра кечке күтүп отурдук. Анан эртеси кечинде анан 7-де чыгабыз деп сүйлөшкөнбүз. 7-де чыга албай калып биз 8:40-да 9:40-да чыгып калдык. 9:40-да чыгып анан 10 саат дегенде чокуда болдук. Эртең мененки 7:40-да мен ошо чокуда турдум. Манас китебин эпосу менен кыргыз желегин желбиретип, калпагымды кийип алып. Дүйнөнүн эң бийик чокусу Эверест чокусунда турам. Ушул чокуга чыкканымды 91 жашка толгон 10 майда туулган күнү менен куттуктап, апама арнадым. Жана ошондой эле апамдан кийин эки кызым Нурай, Алия жана бүткүл кыргыз аялдарынын урматтуу аял заты, кыргыз аял асыл аял заты. Бул чокуну силерге арнайм. Апаке, берекем, өптүм. Мен кийин Эвересттин чокусунан түшүп, негизги жатакка келгенде мени куттукташып, шампан ачышып, анан торт кесишип, анан мен айттым, жок, мага мунарды кое тургула, мага кофе бергилечи. Кофе ичейин, анан кофени ичип отуруп, эмоция ошондо келди магачы. Мен ошол кофе ичип отурганда анан өзүмө мындай жыйынтык чыгардым. Эверестке физикалык жактан абдан татыктуу даярданган экенмин. Физикалык жактан чарчаган жокмун, акыбалым жакшы болду, бирок моралдык, психологиялык жактан татыктуу даярдана албаптырмын да. Себеби менин ошо чокуда жасайм деген абдан пландарым бар болчу. Манас китебинен үзүндү жаттаганмын, даярданып, аны баягы кыраты менен, оону менен мынтип отуруп алып айтам, калпакты кийип алып деп. Аны аткара алган жокмун. Анан кыргыз элине салам жолдойм, талас көзүнчө, баткен көзүнчө деген дагы бир сонун тексттерим бар болчу, өзүм жазган. Аны жасай алган жокмун. Бирок эң негизги менин максатым бул дагы жанагы эле Манас эпосундагыдай көйгөй. Баягы биздин кыргыз аялдарына болгон, кыргыз мырзалардын мамилеси, ошол эле Бурулай, ошол эле Айзада, азыр эле кечеги бети мурдун кесип кетип аткан учурлар болуп атпайбы? Бир мыкачылык, акмакчылык, ошолорго кайрылып, анан мен Эверестке чыгам дегенде эле 1 жыл мурда эле Эверестке чыгуу планым болгондо эле мен ошону тилек кылгам. Себеби ошол май айында болот. Майдын 10 майда мен апамдын туулган күнү, быйыл 91ге чыкты. Немеде, былтыр 10 майда. Апамдын туулган күнүн куттуктайм, Эверестке чыгып, ошол Эверестти аман эсен чыксам апама арнайм, анан ошо кыргыз, бүт кыргыз айымдарына арнап, мындай кайрылуу жасап кетем деген негизги максатымды аткара алдым да, калганын баары калып кетти да. Анан мен муну эмнеге көтөрүп жүргөнүмдүн себеби, буга чейин менин жүрөгүмдү өйткөн бир маселе бар болчу. Бул деген биздин баягы акыркы 100 жылда орус Советтер Союзуна чейин бир 50 жылдай Орус империясы, ошодон бери эле мына 19-кылымдын аягынан баштап эле бизди улуттук баалуулуктарыбызды күндөн күнгө жоготуп келатабыз да, ар түрдүү таасирлердин себебинен. Анан Манаска болгон азыркы учурдагы заманбап кыргыздардын мамилеси мага аябай жүрөгүмдү өйтчү да. Себеби бир коньяктын атын коюп алышат, кайдагы бир
татыксыз бир долбоорлордун атын коюп алышат дегендей. Анан кантип айтам, кантип жеткизем деп эле көптөгөн жылдардан бери жүргөм, бирок жанагы айтып атпаймынбы, Google'да ачканда эле 8000'lik тоолордун деп ачсам эле Манаслуу деп чыгып калганда, мен айттым болду. Мен Манаслууга чыгып, ушу элиме кайрылам. Мен Манаска мамилеңерди өзгөрткүлө деп кайрылам. Ошондо балким бир таасир этет деген. Бул мен үчүн да чоң тарых, чоң сыймык. Бул китепти эми Эверестке алып чыгуу канчалык кыйын, канчалык баалуу экенин альпинизмде жүргөн адамдар түшүнөт. Себеби жогоруда айтып кетпедимби, альпинисттер жада калса жанагы тамак иче турган кашыгын дагы же пластиктен алат, же болбосо жогорку технологияда жасалган титан, же болбосо жыгаат ушинтип ошодон бери экономдоп таразага тартып 1 грамм ашыкча нерсе алып чыкпайт да тоого. Ол өтө эле оор нерсе. Бирок бул Манас китеп менен чокуларда жүрөт. Буюрса ошол 7 чокус бүткөндөн кийин азырынча билбейм, кийинки чокуларга менен барабы, барбайбы. Бирок мен өзүм алдыма койгон миссияны ушу Манас эпосунун алдында аткардым деп ойлоп жүрөм. Бирок балким кийинки чокуларга да чогуу чыгабыз.